Кудай мага белгилүүлүктү акыл эс токтолгондо берди. Бейиш эненин таманында тасмасында Райхан апанын ролун аткарган Анара Назаркулова өмүр бою театрда эмгектенген. Ал УТРКга курган маегинде бир катар спектакльдерде түрдүү ролдорду жаратып, учурунда чыгармачылыктын сересине чыкканын айткан. Кыргыз эл артисти ошол кездерде сыйлыкка такыры умтулбаганын билдирген. Жолдошу актер Акылбек Абдыкалыковдун карьерасы уламдан улам өр тартканына каниет кылып, анын ийгилиги экөөнө жетчүдөй туюлган. Актриса күйөөсү театрды жетектеп турган роль бер деп да такыр сурабаганын айткан. Бул кезге чейин атактуулук алып келген роль албаганын мүнөзүнүн жумшактыгы менен байланыштырган. Балким ошол кезде мага мындай керек деп катуураак болсом башкача болмок деген ал. Же Аллах таалам ушул бийиктикти мага бүт акыл эсим күчтүү ордунда болуп турганда берип, барлык нерсени ушул боло турган нерседей кабыл алып, элдин кайрого өтөр сүймөнчүлүгүнө ээ болуп турганыма ыраазы болдум да.